Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Сиздер менен Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын куттуу студиясында дагы бир жолу жүз көрүшүп жатканыма чексиз кубанычтамын. Сиздер Алымдар айтсын берүүсүн көрүп баштадыңыз. Бүгүн биз сиздер менен чогуу бүгүнкү күндө эң актуалдуу көйгөйлүү маселелердин бири болуп жаткан ушак айтуу, жалган маалымат таратуу же болбосо баягы жала жабуу темаларында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык жана умра бөлүмүнүн баш кадиси устаз Абдылайыз Ажы Туташбаев чакырып отурабыз. Кош келипсиз. Сиздерге дагы тайын вактыңыздарды бөлүп бизде ушул биздин коомдун ичиндеги бир көйгөйлөрдү талкуулап, шариятыбыздагы ошол көйгөйлөрдү кантип чечүүнүн жолу жана шариятта ал жөнүндө кандай баа берилет, ушул жөнүндө чакырып атайын. Сиздердин вактыңыздарды бөлгөн үчүн сиздерге дагы чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Эмесе баягы сөз башынан болсун, негизги ушул мен бере турган алгачкы суроолордун бири ушул шариятта ушак айтуу жана жалган маалымат таратуунун баягы кандай өкүм берилет, кандай күнөө катары бааланат, ушундан баштасак. Чындыгында бул ушак шариятыбызда намима деп келген. Көптөгөн аяттарда жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде ушак айтуу бул толугу менен шариятыбызда арам жана чоң күнөөлөрдөн деп эсептелген. Чоң күнөөлөрдөн бул эсептелгендиктен дагы шариятыбызда бул катуу аяттар айтылган. Ошол аяттардын биринде Аллах Таала Астаиду биллах вайлул ликулли хумазатил лумаза деп айтылат да. Аллах Таала налаты болсун деген, каргыш болсун, Кудайдын каргышы болсун, бул ушак кылгандарга деген. Ошол хумаза бул тили менен ыза берип, тили менен ушак айткандар. Хумаза лумаза дегенде адам кыймыл аракети менен, има ишара менен берилген, адамдарга берилген зыян деп айтылганда, чындыгында момун мусулмандарга ыза жеткизүү, жалган жала жабуу, алар кылбаган нерсени кылды деп айтуу, чындыгында ал адам өтө чоң бир доомат, бухтана исман мубина, чындыгында өтө чоң күнөө жасаптыр деп Аллах Таала катуу эскерткен. Демек шариятыбызда Аллах Таала налат айтылган жана пайгамбарыбыздын тили менен дагы каргыш айтылган кандай гана бир жаман бузук иштер болбосун, анын бардыгы шариятыбызда арам, тыюу салынган эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Негизинен мындай көлөмү жагына караганда абдан бир аяттар белгиленген. Бул Куранда көп жерде зикир кылынгандыгы, именно ушул жалган айтуу жөнүндөгү же ушак айтуу жөнүндө негизи тарых, канча пайгамбарлардын өмүр баянын, адамзаттын тарыхы ушул ушакчылык, ушул жалган айтуу менен күрөшүп келген сыяктуу эле да. Ушул жалган айтуу, ушак айтуу, ошол жалган жала жабуу эң чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелет. Абдылайыз, ушул жалган айтуу, анын жайылтуу маселеси мусулмандын адеп ахлагына таасир тийгизеби? Албетте бул өтө оор суроо чындыгында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү хадистеринин биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат. Чындыгында жалган айтуу, пайгамбарыбыз бул Абу Хурайрадан келген хадисте ушинтип айтат: "Иннал казиба яхди илал фужур, фа иннал фужур яхди илан нар, фа иннар ражула яксибу хатта юктаба индаллахи каззабан" деп айтат да. Чындыгында бул жалган айтуу момун мусулман адамдын сыфаты эмес. Пайгамбарыбыз айтат, бир адам эгерде жалганды өзүнө адат кылып алса дейт, бул жалган айтуу адамды бузукулукка алып барат дейт. Ал эми бузукулук адамды тозокко алып барат. Ал эми ал адам жалган айтып олтуруп, Алланын алдында жалганчы деп жазылып калат деп айткан. Бул өтө жаман бир жагынан өтө ыплас, өтө бир пас, анан экинчи жагынан өтө коркунучтуу абалды элестетет. Себеби Аллахтын алдында бул жалганчы деп жазылып калуу өтө оор абалды билдирет да. Эми ошол азыркы учурда мусулмандардын арасында, бир достордун арасында, бир туугандардын арасында, жалпы эле коом адамзаттын арасындагы тийгизип аткан бул таасири чындыгында мусулман адамга таптакыр ылайык келбеген сыфаттардан бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыздын бир хадисте ушундай деп айтат. Пайгамбарыбыздан келип сурашат да, пайгамбарыбыз айтат: мусулман адам бахыл болуп
сараңды кылып коюшу мүмкүнбү дейт да хадисте. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал сараңды кылып коюшу мүмкүн дейт. Аны ошол эле хадисте кайра пайгамбарыбыздан сурашат да, бир адам балким бир коркокту кылып коюшу мүмкүнбү дейт. Десе пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коркокту кылып коюшу мүмкүн дейт. Бирок ошол кезде пайгамбарыбызга айтты да, аякуну муъмину каззабан. Мусулман адам калпчы, жалганчы болушу мүмкүнбү деди да. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жок деген. Ошол риwayat кылган хадисти риwayat кылган сахаба айтат, пайгамбарыбыз ага чейинки суралып аткан учурда жан баштап жаткан эле дейт да. Андай мусулман адам жалган айтышы мүмкүнбү, мусулман калп айтабы деген суроо келгенде пайгамбарыбыз оңдолуп түздөлүп отуруп бул иш ушунчалык бир оор иш экендигин, оор күнөө экендигин, жана ыплас экендигин эскертип, улам мусулман адам эч качан жалган айтпайт, мусулман адам эч качан калп сүйлөбөйт деп улам кайра кайталап отурду деп айтат да. Ушундан билсек болот, мусулман адамга такыр ылайыксыз мусулман адамдын адеп аклагына шариятыбызга дал келбеген сыфаттардын бири болуп эсептелет. Эми Абдулазиз ажы, акыйкатты билбей туруп бирөөнү айыптоонун шарияттагы өкүмү кандай? Бул боюнча мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Худжрат сүрөсүндө, Худжрат сүрөсү чындыгында кээ бир алдымдардын айтканы боюнча бул Суратул Худжрат, Суратул Адаб вал Ахлак деп айтканда, Худжрат сүрөсүн адеп ахлак сүрөсү деп айтылган дейт. Себеби дегенде Худжрат сүрөсүн окуган адамдар билет, окуп көрсөңүздөр дагы болот. Чындыгында Худжрат сүрөсүндө башынан аягына чейин адеп ахлак сүрөсү. Ошол Худжрат сүрөсүндө Аллах Таала Кур'анда ушундай деп айтат: Я аyyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu дейт да. Силерге, эй Аллага ыйман келтиргендер, мусулмандар, эгерде силерге бир фасык адам, бузук адам, силерди билбеген, тааныбаган бир адам бир кабар алып келсе, фатабайяну дейт. Аны ачыктагыла, аны тактагыла дейт да. Аны сөзсүз түрдө аны ачык айкын түгүн билгиле деп айтат. Аллах Таала аятта бул ушундай аятта эскертип айтат: Я ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun tusbihu ala ma fa'altum nadimin деп айтат да. Силер ошол айтып келген нерсени ачыктап аныктагыла. Силер ошол ачыктап аныктабастан туруп ошол айтып келген нерсеге ишенип бир кадамдарга барсаңар, анда силер ошол кылган нерсеңерди надандык менен жасагандык үчүн келечекте ошол кылган ишиңерге өкүнүп, ошол ишиңерге өтө бир өкүнүчтүү болуп калбагыла деп Аллах Таала эскерткен да. Мына ошондуктан азыркы учурда сиз менен биз бул ар түрдүү тармактардан келип аткан, ар түрдүү бир тараптан келип аткан кабарларды биринчиден биз такташыбыз керек. Ага ошол эле сүрөдө, ошол эле аятта башка бир кыраатта фатабайяну дегенди фатасаббату деп айтат. Фатасаббату дегени ал бекем болгула деген. Бул жалган ушак эмнеге десе, мисалы бул жалгандын айынан кээде бир тууган менен, кээде бир достору менен, узак жылдар кичине кезинен достошкон достор, балким кээде бир улуттар урушуп кетип аткан абалдар болуп атат да. Мына ошондуктан кайсы бир эле адам алып келген кабарды аны ачыктап аныктабастан туруп ага ишенбегиле, бекем болгула, бекем тургула деген Аллах Тааланын буйругу болуп аткандыктан бул сиз менен биз соц тармактардан келип аткан болобу же башка болобу, мусулман адам демек өзүнүн буга чейинки болгон ишенимине, маалыматына бекем болуу жана жөнөкөй гана бир жалган нерселерге же жалаларга же азгырбоо керек деген шарияттын талабы бар да. Мен ушул суроону берейин деп атам эле. Негизинен баягы мусулмандардын билимдигине кандай таасир тийгизет деп берейин деп атам эле. Бул чындыгында керек болсо улуттар ортосундагы ажырымга алып келет экен да. Бул ушак чындыгында билесиз, тарыхта, адамзаттын тарыхында, деги эле пайгамбарлардын тарыхында ала турган болсок дагы, ушул ушактын айынан көп азаптар чегилген, көп адамдардын турмушу бузулган. Бул жалганды ошондуктан дагы шариятыбыз өтө чоң арам кылган, тыюу салынган амалдардан бири болуп эсептелет. Абдан сонун, Алла ыраазы болсун. Эми кийинки суроо ушундай болуп атат. Жалган маалымат таратып берди, бирок кийин тактаса ал маалымат багы туура эмес болуп калды. Анан туура эмес болуп калгандан кийин ал мусулман кандай кадамдарга барыш керек эми? Бет ачылып калды да, башка айтканда. Бул нерседе чындыгында бизде мусулман адамдарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери өтө көп айтылган. Ошо хадистердин биринде
бизге пайгамбарыбыз өрнөк болуп жиберилген пайгамбарыбыз биздеги бул жашоодогу жакшылык жамандык баардык абалдын суроого жооп берип өткөн негизи пайгамбарыбыз. Ошол жооптордун биринде пайгамбарыбыз сиздин сурооңуз боюнча пайгамбарыбыздын берекелүү хадисинде ушундай деп айтат да: "Мен кана лаху инда ахихи мазламатун мин ирдихи ау шей'ун фальятахаллалху al-yawma qabla an la yakuna dinaran wa la dirhaman" дейт. Пайгамбарыбыз бул хадисте ушундай деп айтат: кимдир бирөө дейт, эгерде бир адамдын бир абийирине же аброюна шек келтирсе дейт, бир туура эмес бир иш кылып койгон болсо, анын эртеңки күнү алдында эч бир тыйын байлыгы жок болгон абалга барып, Аллахтын алдына барган учурга калтырбасын дейт. Бул дүйнөдө ал адамдын алдына барып, кечирим сурап, ошол адамдын ошол жалган маалымат аркылуу аны жаман көргөндүгү же ошол маалыматка ишенип алып туруп, ал адам жөнүндө жаман маалымат таркаткандыгын алдына барып кечирим суроо керек. Бул шариятыбыздагы Аллах Тааланын абсолюттук адилеттүүлүгүнүн дагы бир белгиси. Себеби дегенде Аллах Таала менен адамдын ортосундагы кээ бир күнөөлөрдү балким Аллах Таала өзү кааласа кыяматта кечирип коюшу мүмкүн, кааласа Аллах Таала аны менен азапташы мүмкүн да. Бирок Аллах Таала абсолют адилеттүү зат болгондуктан адам менен адамдын ортосундагы акысына, адам менен адамдын ортосундагы укукка Аллах Таала киришпейт. Бул Аллахтын адилеттүүлүгү дегенде качан ошол адамдар бирин бири кечиришип, бирин биринин акысын өзү алмайынча деп айткан. Ошон үчүн буну кыяматка калтырбастан, эгер бул дүйнөдө жаап жашырып койсо, эртең кыяматка барганда билинет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадисте айтып атат: силер эртең эч бир тыйынга жок абалга барганга чейин барып алдынан кечирим суроо керек, алдынан өтүп, ошол адамдын ыраазычылыгын алуу керек деп айтылган нерсе да. Бул нерсенин экинчи тарабын айтылганда, бул сиз айткан нерседе бул жалган маалыматка ишенип алып таркатып алган адам жөнүндө болуп атпайбы? Ал эми азыркы учурда ал жалганды атайлап таркатып аткандар бар. Кээде бирөөнүн намысын кордоп. Бул ошол пайгамбарыбыз айткандай эле, шариятыбызда билесиз, шариятыбызда зарыл болгон 5 нерсе бар. Бул зарыл болгон 5 нерсе дегени шариятыбызда канча буйрулган буйрук болсо, ошол буйруктун баардыгы ушул 5 нерсе келип такалат. Ушунун негизинде демек ушул ишти аткарышыбыз керек, ушул ишке милдеттүүбүз деген болот. Шариятыбызда ошондой эле канча тыюу салынган нерселер болсо, арам нерселер, ушунун баардыгы ушул 5 нерсеге келип такалат да. Ушул 5 нерсенин биринчиси бул биздин динибиз. Ошон үчүн динин сактоо шариятта буйрулган нерсе. Диниге бирөө шек келтирүүгө дагы ал акысы жок болгон нерсе. Ошон үчүн динин сактап өлгөн шейит катарында кетет. Динин коргош үчүн, элин жерин коргош үчүн буйрулган нерселердин бири болуп эсептелет. Экинчиси болсо адамдын акылы. Адамдын акылын сакташ зарыл болгон нерселердин бири. Ошон үчүн шарият акылга доо кеткен нерсенин баардыгы арам. Арак ичимдиктер болсун, наркотикалык ичим баардык. Ошон үчүн адамдын башына ургандан дагы шарият кайтарып атат. Себеби акылга доо кетиш бул коркунучулугундуктан. Демек шариятыбызда эң зарыл болгон нерсенин экинчиси бул адамдын акылын сактоо. Бул зарыл болгон аманат нерсе. Үчүнчүсү адамдын жаны. Адамдын жаны ушунчалык аманат. Ошон үчүн адам бирөөнү өлтүргөнгө кол салганга эң чоң шариятта тыюу салган. Калай болсо адам өзүн өзү кол салуу дагы шарият тарабынан бул чоң күнөө болуп эсептелет. Ал эми төртүнчүсү болсо бул адамдын малы. Адам пешини тери менен тапкан өзүңдүн акың, бул дагы аманат болуп эсептелет. Ошон үчүн буну ысырап кылып, туура эмес нерселерге, жаман нерселерге, күнөө иштерге жумушу тыюу салынгандай эле, уурлук кылуу дагы, бирөөнүн мал мүлкүнө кол салуу дагы шариятыбызда эң чоң күнөө. Эгер шарият өкүмү жүрүп турган болсо, уурлук кылган адам аныкталса, анын колун кескенге өкүм кылынган чоң күнөө экендиги көрүнүп турат да. Ал эми бешинчиси болсо ошол ирз деп айтылган, кээ бир адамдар буну насил деп айтат. Айтор адамдын теги жана адамдын аброю. Бул зарыл болгон 5 нерсенин бирөө болуп эсептелет да. Мына ошондуктан шариятыбызда жалган айтуу, ушак айтуу, гыйбат кылуу, жабуу бут баардыгы ушул шариятта зарыл болгон 5 нерсенин бешинчисине келип такалат да. Демек бир адам абийирин сактоо шариятыбызда буйрулган алга аманат болсо, ошондой эле башка бир мусулмандын абийирине, аброюна шек келтирүүгө толугу менен шариятта тыюу салынган, акысы жок. Эгерде шарият ошондуктан анын айыбын көрсө, анын өзүнө келип айт.
эч ким жок жерде келип насаатыңды айт, чыныгы жүзүң менен анын ошол мусулмандык, бир туугандык, өзүңдүн жүрөгүңдү, акыл насаатыңды көргөзгөн адам болосуң. Аны аркасынан сөз кылгандан көрө бетине келип айтып, ошол менен кайра чыныгы достук бекемделет, чыныгы ынтымак кубаттала турган бир нерсе болуп эсептелет. Негизи баягы адамдык бир сапаттагы бир көрсөтүлөт экен да. Ооба, бул ошондой бир бийик нерсе, бийиктик бул. Чындыгында бул бийиктик адамдын бетине келип өзүнүн айыбын айтып. Меники кийинки суроом ушундай болуп атат. Бүгүнкү күндө эң чоң баягы көйгөйлөрдүн бири болуп калып атат социалдык тармактарда ошол жалган маалыматты ушакты таратуу абдан бир мындай көнүмүш адат болуп калды да. Мисалы бир маалымат чыкса, ошонун багы анығын билбей туруп эле жанагынтип комментарий жазып, анан жанагындай фейк аккаунттарды ачып алып, атын өзгөртүп алып кирип багы жала жаап. Мунун шариятта өкүмү кандай? Бул туурасында жана азыр жогорку айткандай эле адамдын ар бир адамдын өзүнүн абийири, аброюна шек келтирүү мүмкүн эмес. Мына ошондуктан бул азыркы учурда ошо соц тармактарда ар кандай жалган маалыматтарды атайлап бир адамдын атына бир доомат кылган нерселер бул шариятта өтө чоң оор күнөө экендигин эскертет элек. Биринчиден, ар бир адам тооба кылуу керек, инсанбыз, кээде инсандык билбестен бир жаман нерсеге барып алышыбыз мүмкүн. Мына ошондуктан бул нерсени чындыгында шариятыбыз бул күнөө иштен тыйылуунун жолдорун Аллах Таала буйруганда. Мына ошол жолдордун биринде Аллах Таала Куранда ушундай деген аят бар. Я юхаллазина аману ижтанибу касиран миназ-занни инна ба'даз-занни исм деп айткан. Эй Аллага ыйман келтиргендер, момун мусулмандар, силер көп күмөндөн алыс болгула деген. Инна ба'даз-занни исм себеби дегенде кээ бир күмөндөр бул күнөө деп айткан. Күмөн дагы күнөө. Күмөн дагы күнөө болуп калат деп айтат. Бул башкача айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте су'уз-зан акзабул хадис деп айтканда, жаман күмөн бул сөздөрдүн эң жалганы деп айткан. Жаман күмөн сөздөрдүн эң жалганы деп айтканда. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда аяттын уланысында эмне деди? Вала таджассасу. Бириңердин аркаңардан жаман күмөн менен аңдып, бириңердин аркаңардан бириңер түшпөгүлө деди. Аяттын уланысында ошо дейт. Вала яктаб ба'дукум ба'д. Ошол жаман күмөндүн аркасында бири-бириңер аркаңардан аңдып, бири-бириңерди гыйбат кылбагыла деген. Ошон үчүн гыйбат бул эң чоң шариятыбыздагы андан баягы жалган жалалардан дагы чоң бир өкүнүчтүү күнөөлөрдөн бири. Себеби дегенде гыйбат кылган адам ушунчалык бул дүйнөнүн эле эмес, алам акыреттин дагы өзүнүн кадимкидей соонун куржалак кала турган бир өтө чоң күнөө болуп эсептелет да. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда бир киши келип пайгамбарыбызга сурайт. Я Расулуллах, гыйбат деген эмне дейт да? Аллах Таала Куранда фала яктаб ба'дукум ба'д. Эч качан бириңерди бириңер гыйбат кылбагыла деп айтканда, пайгамбарыбыздан гыйбат деген эмне деп сурап атат. Гыйбат деген эмне десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо ушундай хадисте айтат. Гыйбат деген дейт, сен зикру ахака бима якраху дейт. Сени ошол бир тууганың, сен ошол жөнүндө сүйлөп аткан сөзүңдү укса, эгер өзү туруп, өзү капа болуп жактырбай турган нерсесин, бул гыйбат деди. Ошондо жанагы сахаба айтты. Афарайта ин кана фи ахи ма aqul деди. Эгерде мен ошол айтып аткан сыфат ошол бир тууганымда болсочу деди. Десе, ошол өзү гыйбат деди. Эгер сен айтып аткан нерсе ошол бир тууганыңда болсо, факат ихтапта, анда сен ошондо гыйбат кылдың. Ал өзү жок жерде сен аны айтып аткандыгың үчүн дейт. Эгер деди пайгамбарыбыз айтат, ин лам якун фиhi факат бахатта деген. Эгерде сен айтып аткан нерсе жок болсо, анда сен курулай доомат, анда жалган айттың, калп айткан болуп эсептелет деп айтканда. Ошон үчүн биз бул гыйбат деген нерсенин эң өкүнүчтүү жери эмнеде? Адам качан бир адамды гыйбат кылат десеңиз, адам бир өзү жек көргөн, жаман көргөн, жиркенген, өзү душман көргөн адамды келип бирөөгө жамандайт экен да. Аллах Таала анын жазасы эмне кылган десе, Аллах Таала ошол кылган кылыгы үчүн адамдын бир абийирине, адамдын аброюна шек келтирип аткандыгы үчүн ошол жиркеничтүү адамдын күнөөсүнүн бардыгын ошол гыйбат кылган адамга жүктөйт деген. Ал эле тим болбостон өзүнүн ошол кылган жакшылык амалдарын болсо Аллах Таала ал адамга жүктөп коет деп айтканда. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жогоруда айткан хадисте өзүңөр бир тыйыныңар жок калган абалга чейин
келгенде кечейин бул дүйнөдө кечирим сурап бири бириңердин араңарды ачык кылып алгыла деп айтты. Эгерде пайгамбар ушул хадисте айтат: "Фа ин кана лаху амалун салих", эгерде анын жакшы амалдары боло турган болсо, ал адамга өткөзүлөт. Алмалда. Эгерде би кадри мадлемати канчалык өзүнүн шек келтирип, бирөөгө жалажа, бирөөнүн аброюна шек кетирген болсо, ошол кетирген кемчилдигине жараша Аллах Таала анын жакшылыгын ага алып берет дейт. Андан кийин эгерде ага жакшылыктарын алгандан кийин анын жакшылыктары калбай калган болсо дейт, гыйбат кылган адамдын күнөөлөрү буга жүктөлөт деген. Ошон үчүн мурунку өткөн замандагы оли адамдардан эгерде сиз бирөөнү гыйбат кыла белеңиз десе, эгер мен гыйбат кылсам, анда өз ата-энемди же бир туугандарымды гыйбат кылмакмын дейт да. Бул дегени ошол менин кылган жакшылык амалдарым башка бирөөгө жаман көргөн адамга эмес, ата-энеме барсын. Эгер гыйбат кылсам, анда ата-энемди же бир туугандарымды кылмакмын дейт да. Алардын күнөөсү мага келсин деген. Бул чыныгы мусулман адамдын, чыныгы олиялардан сыфаты болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир мусулман адам ошондой олиялык деңгээлге, даражага жеткенге акылуу жана ошого аракет кылуу керек. Ошондуктан бул кээде баягы адам ушул ушак айтып, гыйбат кылып рахат алган сыяктуу болобуз. Көрсө бул биз эмес, ал нафсибиз рахат алып аткан болуп эсептелет да. Демек, нафске жаккан нерсенин бардыгы эртең бул дүйнөдө эле эмес, акыретте дагы өтө бир өкүнүчтүү абалдын биринчи билип аткан белгиси деп эсептелиш керек. Негизинен баягы кыяматтагы банкрот адам ошол экен да. Ооба. Кыяматтагы. Ушул жерге бир кичинекей бир кыстырма суроо болуп кетейин, Абдул Азиз эчке. Негизинен бүгүнкү күндө соц тармакты карап турсак, аалымдарга сөз тийгизген учурлар көп да. Аалымдардын эти болот деп багы жазып калышат, бирок негизинен багы ал канчалык деңгээлде болбосун Куран жаттады, бир 10-15 жыл болсо да окуп келди. Ушул жаатта кандай? Шарият эмне дейт бул жаатта? Аалымдарга сөз тийгизүү боюнча. Чындыгында негизи аалымдар эле эмес, жогоруда айткан аят хадистердин негизинде ар бир адамдын аброю бийик турат Аллахтын алдында. Ар бир адамдын аброю, абири бул жогору турат. Ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде Кабанын алдына келгенде сен ыйыксың, бейиштен түшүрүлгөн бейиштин бир бөлүгүсүн. Аллахтын алдында канчалык даражаң болсо дагы, бирок сен бир момун мусулман адамдын канынан жогору турасың деп айткан хадиси келет. Ошол эле учурда адамдын абири, аброю ушунчалык кымбат, баалуу нерсе шариятта. Бул аалымдар эмес, жөнөкөй адамдын дагы укугу ушунчалык корголгон дейт да. Караңыз, шариятта ушундай бир өкүм бар. Эгерде азыркы мисалы андай абал өтө көп болот. Бир адам экинчи бир адамды бузукулук менен доомат кылса, ага 4 күбө алып келмейинче, 4 күбө алып келип, 4-өө тең бирдей күбөлүккө өтмөйүнчө шарият анын айтып аткан сөзүн кабыл кылбайт. Экинчи жазасы, эгерде 4-өнү алып келе албаса, ал адамдын өзүнө жаза колдонулат шариятта. 4 күбө алып келмейинче. Бир адамдын абирине, ал адамдын аброюна шек келтиргенге эч бир адамдан эч акысы жок деген да. Ошон үчүн бул ушунчалык чоң күнөө. Ал өзүнө кайра жаза колдонулат, эгер ал далилдеп бере албаса шариятыбызда. Ошол эле учурда кээде адам баягы бул кемсинтип коюу, жала жаап коюу жөнөкөй нерсе деп ойлойт да. Жок, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ушундай деген. Ошол эле жанагы Хужурат сүрөсүндө Аллах Таала ушундай деген аят бар. Ла яскар каумин мин каумин деген. Эч бир коомду эч качан кемсинтпесин, эч качан аны мазактабасын, эч качан аларды мыскылдабасын. Аса якуну хайран минхун, балким сен кемсинтип аткан, сен аны аброюна шек келтирип аткан адам балким андан жакшырактыр дейт. Балким Аллахтын алдында анын кадыры бийиктир деген. Ал жеке адамдын көз карашы менен, жеке адамдын баа берип аткан нерсе менен сенин көзүңдө ал балким жаман көрүнүп аткандыр, бирок ал аса якуну хайран минхун, балким Аллахтын алдында ал андан жакшырактыр дейт. Вала ниса мин нисаин. Аялдарга да Аллах Таала атайын аятта баса белгилеп айткан. Аялдар дагы бир аял экинчи бир аялдарды кемсинтпесин. Аса якуну хайран минхун, балким алар анын алдында, алар андан балким даражасы жакшыраак, бийигирактыр деп айтат дагы. Аллах Таала бул аятта ушундай айткан. Тескерисинче эскерткен. Кайсы бир адам ушул аяттын улантысында эле вала талмизу анфусакум деген.
бири-бириңерди жаман ушундай ушак менен, жалган жала менен, эме менен эч качан бири-бириңерге шек келтирбегиле деген. Вала танабазу бил алқаб, бири-бириңерге жаман бир лакаптарды, жаман бир аттарды да койбогула деген. Бул жаман нерсе экен да. Бул бири-бирибизге жанагы жаман бир аттарды айтып, бири-бирин Жанагы мыскылдаган кличка коюп коет. ошондой сыяктуулар. Бул лакап коюу дагы шариятыбызда эң чоң. Жанагы бисал исмул фусуку ба'дал иман дейт. Ыйман келтирген адам, мусулман адам ыйман келтиргенден кийинки кандай гана бир жагымсыз бузукулук бул деп айтканда Аллах Таала. Мына ошондуктан сиз менен биз кээде бир адамдын эгер Аллах Таалада жаратылган табиятын эгерде адам кемсинтип же мазактап мыскылдаса, бул адам өзүнө жараткан эмес, Аллах жараткандыктан Аллах жараткан нерсени мыскылдаганга жатат деген. Ал адамдын аброю эмес, ал Аллах Тааланын ишинин үстүнөн күлгөн адамдын өкүмүнө кирет жана ошонун күнөөсүн алат деп айтканда. Ошон үчүн шариятыбызда бул азыркы учурда бир адамга бир такталбаган маалымат айтуу же жалган жала жабуу же аларга ошондой бир соц тармактардан бир адамдын абирине тийүү, бул шариятыбызда өтө чоң күнөө. Ошон үчүн Аллах Таала дайым тоба кылууга эскертет, тоба кылууга чакырат. Биз бул дүйнөдө адам баласы балким Аллахтын алдындагы чыныгы адамдык касиет, Аллахтын алдындагы чыныгы адамдык орду ошол сиз менен биз динди көрсөткөн чынчылдык менен, туура жүрүү менен, балким адамдарга эгерде чындап кемчилдиги болсо, аны өзүнө келип осуят кылуу менен адам бирин-бири оңдоп, бирин-бири түздөп, бирин-бирин толуктай турган коом түзгөнгө шариятыбыз буйруп келет бизде. Алла ыраазы болсун. Эми соңку суроону берейин. Мусулман адам ушакка жана жалган маалыматтарга алдырбоо үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Өзүн кандай аракеттер менен колдош керек? Мисалы, ушу мен эч жалган айтпайм деп өзү Кудайдын алдында сөз бериш керекпи, эмне кылыш керек? Чындыгында бул жалган айтуунун жана жогоруда айткандай эле жалган айтуу же ушак айтуу деген нерсе, демек адам бул нерсени атайлап өзү жасай турган нерсе болуп эсептелет да. Мына ошондуктан адам баласы биринчи биз бая жалган айтпагандын тескериси каршында турган нерсеге аракет кылышыбыз керек. Бул эме десе, бул чынчылдык, сыдык болуш керек деп айтат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз хадисте ушундай деп айтат. Мусулман адам эмне кылыш керек десе, пайгамбарыбыз айтат: "Фа иннал бирру яхди иля сыдык" деген. Жакшылык кылыш керек дейт. Жакшылык кылыш керек. Жакшылык кылуу менен адам ал чынчылдыкка жетет. Фа инна сыдыку яхди иля жанна. Ошол чынчылдык гана адамды бейишке алып барат деп айтканда. Ошол эле учурда азыр бир нерсе, азыркы күндө илим менен дагы аныкталган нерсе, адам качан бирөөнү ушактаса же бирөөнү гыйбат кылганда, адамдагы азыркы учурда бизде көпчүлүк адамдар ооруп аткан аллергия оорулары ошол ушактагандан, гыйбаттагандан келип чыгат экен. Себеби дегенде сиз менен биздин бул баягы адамдын абири, аброюна, ички дүйнөбүзгө, руханиятка байланыштуу нерсе болгондуктан бул рухтун оорусу. Бул рухтун, адамдын ички дүйнөсүнүн, жан дүйнөсүнүн оорукчан экендигинин белгиси да. Ал ошол оору адамдын дененин ичинде болгондуктан сөзсүз бир органга барып зыян этет. Себеби качан бир адам ушак кылат же качан бир адамды бир гыйбат кылат десе, ичи күйүүтүнөн же бир анда болгон бир нерсени көрө албагандыктан, ичи тарлыктан, кыжынып, кыжырланып отуруп, анан бир адамды гыйбат кылат, ушак кылат дейт да. Ал сөзсүз түрдө адамдын бир органына барып зыян тиет. Ошол учурда көпчүлүк ушул гыйбат, ушактын айынан адамда аллергия пайда болуп калат дейт. Ошон үчүн азыр илимде ошол аныкталган нерсе, эгерде адам аллергия болуп аткан болсо, аллергиянын дагы бир алдын алуу же айыгуунун бир жолу эмне дейт? Сен буга чейин ушактаган же гыйбат кылган адамдардан барып кечирим сура деп айткан. Кечирим сура. Бул биздин, сиз менен биздин акыретибизге чейинки эле бул дүйнөдө дагы кутулуунун, ошол жаман нерселерден арылуунун дагы бир жолу да. Демек адам барып кечирим сурап, алардан кадимкидей алдынан өтүп, себеби бул адамдын адамдык укугу болгондуктан Аллах Таала кыяматта дагы ошол адам качан бирин-бири кечирип, бирин-бирин арасын ачык кылмайынча кыяматка чейин оор акыбалда кала бере турган нерселерден бири болот. Алла ыраазы болсун. Бүгүн абдан сонун маек болду. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында урматтуу көрүүчүлөр, байгыл өзүбүздө болуп аткан терс адаттарды тыштаганга аракет кылалы. Экинчиден, байгыл Абдылазиз ажыкебиз абдан сонун айтты. Кыяматка барып
бирөөнү ушактап жалган маалымат таратып банкрот болуп калгандан Кудай таалам өзү сактасын. Эң негизгиси сыдык сапатына ээ болушубуз керек экен. Амин. Чындыкты айтып, чындыгында Кудай таалам өзү сактасын. Эгерде билип билбей жалган айтып же ушактап алсак, урматтуу бир туугандар, барып кечирим сурап, чыныгы мусулмандык сапатыбызды, мусулмандык үлгүбүздү көрсөтүп коюшубуз керек экен. Андан эч ким эч нерсе болуп кемип же эч нерсе жоготпойт. Эч нерсе жоготпойт. Тескерисинче адам жок дегенде ден соолугун чыңалганга бир себеп боло турган нерсе болуп эсептелет. Өтө сонун. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин эфирде бүгүн Ажылык Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Ажылык умра бөлүмүнүн адиси Абдулайыз Ажы Суташбаев устазыбыз болду. Сиздер алдындар айтсын берүүсүн көрдүңүздөр. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө Алланын аманатында болуңуздар. Көрүшкөнчө.